О. Генри. Жыландар канышасы. Новелла. Чегирадагы дарыя жээгинде Кошмо Штаттарга тиешелүү көпүрө башындагы чакан күркөдө 4 куралчан чегарачы отурду. Ысыктан кыйналышканы менен Мексика тараптан өтүп келаткан адамдарды көз айырбай карап отурушат. Бет Даусон Капчыгай пиваканасынын ээси, өзүн адамча алып жүрө албаган Леандро Гарсия деген немени айдап чыккан экен. Ал 24 сааттан кийин келип, өч алып кетем деп кеткен имиш. Ал мексикалык өпкөсү жок мактанчаак болгону менен оттон суудан кайра тартпаган абдан кашкой неме болчу. Жана ушул сапаты үчүн дарыянын өйүз бүйөзү аны сыйлачу. Өзүнө окшогон бандит достору менен кээде шаардыктарды дүрбөтүп, зериктирчү эмес. Гарсия өч алып кетем деген күнү Америкалык жээкте малчылардын жыйыны бука сүзүштүрмөй, анан эски келгиндердин пикниги болмок. Гарсиянын сөзгө бекем экенин билген капитан Макнелте көңүл ачуу маалында коомдук тартипти сактоо үчүн бир офицерди 3 солдаты менен көпүрөнүн башына койду. Аларга Гарсия өзү келсе да, бандасы менен келсе да өткөрбөгүлө деген буйрук берилди. Ысыктын күнүндө өткөн кишилер деле аз болчу. Жана чегарачылар тагдырына нааразы болуп, зеригип отурушту. 1 сааттын ичинде күрөң көйнөк кийип, кара жоолук салынган бир кемпирден башка эч ким өткөн жок. Ал сата турган отун жүктөлгөн эшегин айдап өттү. Анан эле көчө жактан 3 жолу ок атылганы угулуп калды. 4 чегарачы чочуп кетип, жаткан жеринен өйдө болуп отуруп калышты. Бирөө ордунан турду. Үчөө тигини жалдырай карап калышты. Ал болсо унчукпай, патрон тагылган корун бекемдеп тагына баштады. Алардын башчысы лейтенант Боб Бекли тиги жака өзүн гана биринчи болуп бараарын, бул артыкчылыкты эч кимге бербесин берки үчөө билишчү. Ген көкүрөк шамдагай лейтенант таза кырылган токтоо жүзүн өзгөртпөстөн, корун арчындамадан шашпай өткөрүп, тапанча кабын жаш бийке чоңдогондой оңдоп койду да эшикти көздөй жөнөдү. Анан токтоп, тигилерге көпүрөдөн көзүңөрдү албагыла деп эскертти да күн куйкалап турган жолго чыкты. Берки үчөө бекерчиликтен лейтенант Беклини кеп кыла башташты. Мен тоокелге башын биротола байлап койгон жигиттерди уккамын, деди Брончо Лессерс. Боб Бекли да андайлардан ашып түшпөсө мурдумду кесип берейин. Бобдун бир өзгөчөлүгү, деп кыпчылды Ньюсескет. Чындап машыккан эмес. Ал корку деген эмне экенин билбейт. Өлгөндөрдүн тизмесинде болуп калбайын деген кишиде корку деген сезим болуш керек. Эй, Бекли, деп түшүндүрүп кирди чыгыштык кичине билими бар чегарачы. Ушундай бир шаңдуу согушат дейсиң, мен кичине мандеми бар деп шек санай баштадым. Анын системасын түшүнбөйм. Бирок ал кандайдыр бир эсеп менен согушат. Түшүнбөй калдым, деди Брончо. Мында кандай математикалык эсеп болушу мүмкүн? Мүмкүн тригонометрия болуп жүрбөсүн, деп божомолдоду Кет. Силердин мындай билимдүү экениңерди билбептирмин, деп кубаттай баш ийкеди чыгыштык. Беклинин экинчи бир өзгөчөлүгү камынбай туруп эле атышып кетет. Ал кичинекей артыкчылыкты пайдалангандан да коркот болуш керек. Түн сайын буктурмада отуруп, оң келе калганда артыңан атып салганга даяр уурулар менен согушуп жүрсөң, бул деген акылсыздык да. Бекли эч абайлабайт. Мунун айынан бирди көрөр бышык. Мен да ошентип ойлойм, деди Кет. Менин оюмча катыгын колуна өрүп туруп дароо кайып болуп кетиш керек да, кайра байкатпай туруп кол салыш керек. Ай кандай болгондо да, деп жыйынтык чыгарды Брончо. Боб сыяктуу жылаңач баатырды Рио Браводон көрө элекмин. Муну карасаң, ышылтап коет. Брончо чаянды 4 фунт келген фетр шляпасы менен жалпайта койду да, анан үчөө тең кайра унчукпай калышты. Чегарадагы эсепсиз кол салууларда бирге болуп, далай коркунучтуу чогуу баштан өткөргөн жакын жолдоштору Беклине ушундай деп айтышты. Бирок таң каларлыгы, бирөө да анын жеткен коркок экенинен шек саначу да эмес. Достору да, кастары да аны эр жүрөк баатыр деп эсептешчү. Эркинин күчү менен гана коркок денесине эрдик жасатып жүргөнү эч кимдин оюна да келчү эмес. Кечилдер өзүнүн күнөөлүү денесин камчылаган сыяктуу эле, Бекли да дайыма өзүн өзү камчылап, качандыр бир кезде ушул кудай урган коркоктугуман кутулам го деген ой менен ар кандай коркунучтарга каршы бара берчү. Анын баатырдыгына чегарадагылардын баары суктанып, гезиттерде, Браво өрөөнүндөгү лагерь отторунун боюнда да сөз болуп жатканда, Беклинин жаны жай таппай турчу. Жүрөгү жарылчудай кысылып, оозу кургап, денеси калтырап, нерви үзүлчүдөй чыңалып турганын, мунун баары анын басса турса коркоктугунун таналгыс далилдери экенин эч ким билчү эмес. Анын тобунан бир жигит адатта бир аягын эрдин кашынан арта салып, тамекисин оозунан түшүрбөй туруп, ар нерселерди кыйкырып коюп согушка кирчү.
Мына ушундай бейгам болуш үчүн Бекли бүт айлыгын бергенге даяр эле. Бир жолу ал жигит ак көңүлдүгү менен мындай деп койду: Бекли, сиз согушка аза күткөндөй кирет экенсиз. Бекли өзүн өзү абдан сүйүнгөндүктөн коркок денесин ар түрдүү оор сыноолорго салганын уланта берди. Бүгүнкү аптаптуу күндү да өзүн колго алып, кымындай да коркпогонго аракет кылды. Көпүрөдөн 2 кварталдан кийин Капчыгай пивоханасы бар болчу. Бекли ал жерден жанагы окуянын издерин байкады. Бир нече киши терезенин талкаланган айнегин тепсеп, кире бериште котолоп туруптур. Пивоханага кирип ийининен жардар болгонуна карабастан, өзүн атып кеткен маскара позду кармай албай калганына ичи күйүп жулунуп турган Бет Даусонду тапты. Ал офицерге карады. Билесизби, Бекли, деди ал. Ал экенин билгенде мен аны дароо эле жайлап коймокмун. Катынча кийинип келди да аты үйүп качып кетти. Мен аны кемпир деп ойлоп мылтыкка кол сунган жокмун. Анын Гарсия экени оюма да келген жок. Гарсиябы? Деп кыйкырып ийди Бекли. Ал бияка кантип келип калды? Беттин буфетчиси аны колдон алып, капталдагы эшикке алып барды. Көчөдө отун жүктөлгөн эшек арык жээгинде оттоп туруптур. Жерде чоң кара жоолук менен күрөң көйнөк жатат. Ушуларды кийип келиптир да, деп айкырды дагы эле жараатын таңдырбай жаткан Бет ичкериден. Ай кыйкырып, мени атып жибергенге чейин аял деп тура берипмин. Тиги капталдагы көчө менен качып кетти, деди буфетчи. Ал жалгыз экен. Эми караңгы кирип, шайкасы бул өйүзгө өткөнчө жашырынып жатат болуш керек. Аны темир жолдун ар жагындагы мексикалыктардын кварталынан тапсаңар болот. Панча Селис деген тааныш кызы бар ал жерде. Кандай куралы бар экен? Деп сурады Бекли. 2 револьвери менен бычагы бар экен. Менин мылтыгымды алып алыңыз, Билли, деди Бекли. Мага 2 револьвер жетет. Бул анын айкөлдүгүн көрсөткөнү менен бир жагынан кенебестик болуп калды. Анын ордунда башка бирөө болсо, куралдуу жардамчыларды чакырмак. Бирок Бекли ар кандай артыкчылыктан баш тартчу. Гарсиянын кол салуусунан кийин эл үйүнө бекинип калды. Көчөлөр эң калып, дарбазалар жабылды. Бирок көп өтпөй эле эч нерсе болбогон сыяктуу кайра чууруп чыга башташты. Беклини көбү тааныгандыктан Гарсия качып кеткен жолду жан дили менен көрсөтүп берип жатышты. Ал көрсөтүп беришкен жол менен баратып, баягыдай тамагы кысылып, чекесинен муздак тер чыкканын сезди да, жүрөгү коркуудан сокпой калгансып кетти. Борбордук Мексикадан таң эрте келүүчү поезд бүгүн 3 саат кечигип келгендиктен, дарыянын берки өйүзүнөн кетчү поезд менен дал келбей калды. Ошентип, Кошмо Штаттарга бараткан жүргүнчүлөр чек арадагы чакан шаарчыдан жай издөөгө аргасыз болушту. Анткени эртеңки таңга чейин башка поезд жок болчу. Алар нааразы болуп наалып жатышты. Анткени 2 күндөн кийин Сан-Антониодо чоң жарманке менен ат чабыш болмок. Сан-Антонио бул маалда оомат айланпасы болуп, аны маалы жүн, фаро, ат чабыш жана таза аба айлантары жалпыга маалым. Бул күндөрү малчылар бийиктигинен кулагыдай тизилген алтын тыйындарды сайып ойношот. Ушундан улам бул жака акча чача тургандар да, акча топтой тургандар да агылып келишет. Өзгөчө элдин көңүлүн ача тургандар Сан-Антониого ашыгып келишет. 2 белгилүү театр ал жерде болчу. 10дон ашуун майда шүйдөлөрү жолдо келаткан. Кичинекей темир жол станциясынын жанындагы ыпыр-сыпыр баскан запас жолдо эртең мененки мексикалык поезд калтырып кеткен вагон кийинки поездди жалдырап күтүп турат. Бул вагон качандыр бир кезде кадимки эле жүргүнчү вагону болчу. Бир кезде кекирейген кондукторлордун көзүн карап, ага түшүп жүргөндөр азыр аны таанышмак эмес. Жаңы боёгу менен жайлуу үйдүн айрым нерселерин көргөн кишилер аны эл ташып жүргөнүнө ишенбес эле. Тордолгон пардалар терезелерди кызыккандардан жаап турат. Вагондун алды жагында Мексика желеги, арт жагында болсо жылдыздуу тилке Америка желеги желбиреп турат. Жарым ачык терезеден мештин айы бурулдап, жанагы үй элесин ого бетер күчөтөт. Бул таң каларлык вагонго кызыккан киши андагы баштан аяк жазылган алтын түстүү жана көк тамгаларга да кызыгары шексиз. Ал жакын барып, Альварита, жылаандар ханышасы дегенди окуса, андан бетер кызыгып калары шексиз эле. Бул вагон анык болчу. Ал Мексиканын негизги шаарларын шаң салтанат менен кыдырып, эми Сан-Антониого бараткан. Анын рекламасы мындай эле: Альварита, жылаандардын ханышасы. Калтырап корккон миңдеген көрүүчүлөрдүн алдында ажыдаардай ышкырган чоң жылаандарды колуна кармап, аларды каалагандай калчап, өзүнүн укмуштуу өнөрүн көрсөтөт. 100 градус ысык вагонду карап тургандарды
көлөкөгө коргологонго аргасыз кылды. Бул жер шаардын чети болчу. 5 улуттан турган тургундарды чатырларда, жыгач кепелерде жана жаман үйлөрдө жашап, шарманка менен көңүл ачышчу. Ары жагында ойдуңду толтуруп турган дүп үйгөн бийик чер токой бар эле. Ойдуңдан кичинекей суу агып өтүп, анан Рио Браво Дель Норте капчыгайына кирип кетчү. Жыландар канышасынын вагону ушул Кудайдын боору оргудай жерде бир нече саат туруп калды. Вагондун эшиги ачык эле, анын алдыңкы бөлүгүнө көшөгө тагылып, кабылдама сыктуу болчу. Адатта мында суктанган кабарчылар отурушчу жана сеньорита Альваританын мукамдуу кебин басманын кара сөзүн айландырышчу. Дуалда Авраам Ликолндун портрети, таш тепкичте отурган окуучу кыздардын сүрөтү жана кочкул кызыл алкактуу апапакай лилиялардын сүрөтү бар эле. Жерге килем төшөлгөн. Кичинекей үстөлчөдө бир кумура суу менен стакан турат. Өрмөк креслода Альварита гезит окуп отурат. Бир караганда аны андалузиялык же бискайлык испан аял дешмек. Чачы жарым түндө көргөндөргө көк жүзүмгө окшоп кетет. Сүйрү тарткан кара көздөрү кишини тике карап, өзүнө тартып турат. Менменсинген ачык жүзүнөн суктанарлык шоктугу байкалат. Анын сулуу экенине ынаныш үчүн бурчтагы жашыл, сары, ак афишаларды карап көрүңүз. Алардан сеньоританын профессионал кийими менен профессионалча түшкөн сүрөттөрүн көрөсүз. Сары ленталар бар кара тор көйнөк кийип түшкөн сүрөтүндө өзгөчө сулуу. Жылаңач колдоруна пайлот деген көк жылан урулуп турат. Ал эми Куку деген 11 футтук азиялык питон белинен эки, мойнунан бир оролуп, коркунучтуу башы менен беке мыктап алган. Вагонду бөлүп турган көшөгө ачылды да, жарым арчылган картошка менен бычак кармаган орто жаштардагы бир аял кабылдамага баш багып, "Альвира, колуң бошпу?" деди. "Гезит окуп атам, апа. Ойлоп көрсөң, ушу купку чачы көөдөй болгон Матильда Прайс Галлиполистеги сулуулар конкурсунда эң көп добуш алыптыр." "Койчу, ал жерде сен болгондо, Альвира, мындай болмок эмес. Күз аяктаганча үйгө барып каларбыз. Жер кезип испан болмуш болуп жүргөндөн аябай тажадым. Бирок мен сага муну айтайын деп келген жокмун. Жанагы эң чоң жылаан дагы бир жака сойлоп кетиптир. Вагонду тинтип чыктым, жок. Ал 1 саат мурун эле кетип калган окшойт. Бир шыбыр туккандай болуп, бирок сен го деп ойлоп койгонмун." "Ах, карыган шайтан!" деп кыйкырды Каныша гезитин ыргытып жиберип. "Ушуну менен 3-чү жолу качты. Жорж эч качан сандыктын капкагын жакшы жаппайт. Кукудан коркот го дейм. Эми аны издешим керек. Тезирээк таап кел, бирөөгө зыяны келтирип койбосун." Каныша аппак тиштерин каш кайта жылмайып койду. "Андан коркпой эле койсо болот. Адамдар Кукунун бош жүргөнүн көргөндө эле аптекага бром алганы жүгүрүшөт. Дарыяга чейин бир кичинекей суу бар. Ал акмак бир уртам суу үчүн өзүн курмандыкка чалганга даяр. Аны ошол жерден табат болушум керек." Бир аздан кийин Альварита жылаанды издемек болуп вагондун алдына чыкты. Анын татынакай кара юбкасы эң соңку модель боюнча тигилген эле. Таптаза блузкасынан көз тайгылып, көз уялткан чөлдөгү оазистей болуп турду. Эркектердикиндей саман шляпасы коюу чачтарына эпкелишип турат. Крахмалданган бийик чакасына эркектердин галстугу татынакай тагылган. Колунда ак жибек кол чатыры бар. Костюмуна караганда аны Галлиполистен, ал эми көзүнө караганда Севильяден же Валядолиден деп айтса боло турган. Аргасынан кастанеталар, балкондор, мантилиялар, серенадалар, купуя жолугуушулар жана алып качуулар эске түшөт. "Жалгыз баргандан коркпойсуңбу, Альвира?" деп сурады Канышанын апасы. "Зөөкүрлөр толо экен бул жерде, балким. Мен ушуга чейин корко турган нерсе көрө элекмин, апа. Өзгөчө адамдардан, анын ичинде эркектерден эч коркпойм. Кыжалат болбой эле кой. Тиги качкынды тапсам эле келем." Темир жолдун бою буркулдаган чаң экен. Альварита көп өтпөй эле качкын жылаандын ыйры буйру изин тапты. Из ал ойлогондой эле темир жолдон өтүп, кичинекей көчө менен суу тарапка кетиптир. Айланада өкүм сүрүп турган тынчтыктан улам, мындагылар коркунучтуу коноктон али кабарсыз экен деген ой келди. Аптаптан улам элдин баары үйгө кирип, кээде гана катуу чыккан күлкү же көңүл чөктүргөн музыка угулат. Көлөкөдө ойноп отурган мексикалык кичинекей балдар өтүп бараткан Альваританы көрүп, ооздору ачылып карап калышты. Кээде эшикке чыга калган аялдар аппак жибек кол чатырды карап туруп калып жатышты. 100 ярдча баскандан кийин Альварита шаар четине чыкты. Сейрек бадалдардан кийин ойдуңду көркүнө чыгарып турган токой башталды. Мында ири буйру болуп аккан кичинекей суу бар эле. Бул жер элеттик көрүнүшкө карабастан паркка окшош болчу.
жана сейилдегендерден калган кагаздар менен бош банкалар муну күчөтүп турду. Альварита суу бойлоп бара берди. Жээктеги кумдан бир аз мурун сойлоп өткөн питондун изин көрдү. Агын суу аны кызыктырбай койбойт. Демек ал жакын эле жерде. Альварита жакын калганына ишенгендиктен бир аз эс алмак болуп, бийик кара жыгачтан салаңдап турган чырмоокко отура кетти. Ага жетиш үчүн жолдон бир аз жогору чыгышка туура келди. Тегеректе бийик өскөн коюу бадалдар, ратама гүлүнүн сары желекчелеринен атыр жыт аңкыйт. Кичине жел жүрдү эле, жердеги куураган жалбырактар шуудурай түштү. Альварита шляпасын чечти да, чачын кое берип, эки өрүм кылып өрө баштады. Андан 5 фут ары жакта коюу бадалдардын арасынан жаркыраган эки кичинекей көз аны карап турду. Ал жерде 11 фут келген чаар питон көкү жаткан эле. Ал былк этпей, үн да чыгарбай эсин карап жата берди. Өзүн азыр кармап кетерин билсе да, коюу жалбырактын алдында убактылуу эркиндиктин жыргалынан айрылгысы келбей турду. Чаң баскан үп вагондон кийин агын суунун житин искеп, жер менен таштарды бүткөн бою менен туюп жаткан кандай сонун. Бир аздан кийин эле эси аны таап алат да, баягы караңгы тар сандыкка кайра түшөт. Альварита капыстан кумдун шыбыртын угуп калды. Бурулуп караса, узун бойлуу, кара тору мексикалык туруптур. Сизге эмне керек? Деп кескин сурады ал, чачын өргөнүн улантып. Мексикалык андан көзүн албай туруп жылмайды эле, орсойгон аппак тиштери чыга түштү. Мен сизге жамандык кылбайм, сеньорита, деди ал. Мен да андан шек санабайм, деди каныша өрүлгөн чачын артка таштап. Бирок жолуңуз менен кете бербейсизби? Менин оюмда эч кандай жамандык жок. Болгону бир өптүрүп койсоңуз. Мексикалык кайра жылмайып аны карай басты. Альварита эңкейип кокос жаңгагындай бир ташты ала койду. Жогол, деп өкүм буйрду ал. Карарган шайтан десе. Мексикалыктын кара тору бети мындай кордуктан кызара түштү. Мен Гидальгамын, деди ал тиштенип. Мен негрдей мамиле жасаганга жол бербейм. Сен азыр сөзүң үчүн жооп бересиң. Ал жогору карай бир-эки кадам таштаганда ыргытылган таш көкүрөгүнө катуу тийди. Теңселе түшүп жолго отуруп калды да, анан ары жака бурулуп карап, кызды унута түштү. Альварита да анын эмнеге алаксый түшкөнүн көрмөккө бурулду. 20 ярдча жерде уюлгуган сары күрөң чачы бар, күнгө тотуккан, бети таза кырылган бир жигит аларды көздөй келатыптыр. Мексикалыктын белиндеги курунда 2 револьвердин кабы турганы менен бош экен. 6 октуу револьверин пачке сулуунукунда калтырып коюп, өтүп бараткан Альваританын артынан баса бериптир. Көнгөн адатынча тапанча кабын кармай калды да, куралы жок экенин көрүп, колун алга сунуп жалдырап туруп калды. Анын бул айласыз абалын көргөн тигил неме 2 револьвери бар курун чечип ыргытып, мексикалыкты көздөй жөнөдү. Кандай рыцарь, деп шыбырады көзү жалжылдаган Альварита. Боб Бекли куралын ыргытып жиберип, каршылашына жакындаганда баягыдай болуп корко баштады. Араң дем алып, аяктары шилтенбей калды. Оозу таптакыр кургап калды. Жүрөгү ушунчалык катуу соккондуктан ооруп чыкты. Бирок ал болбой эле намыстанып, коркконун жеңгиси келип, чымыркана жакындай берди. Экөөнүн ортосу барган сайын кыскарып баратты. Мексикалык ордунан жылбай күтүп турат. 5 ярдча калганда жогору жактан кум менен таш куюлуп кетип, ал дароо өйдө жакты карады. Көзү жалжылдаган кумарлуу эки кара көз менен чагылыша түштү. Рио Браво аймагындагы эң коркок жүрөк менен эң баатыр жүрөк арбаша түштү. Дагы эле чырмоокто отурган Альварита жогордон карап турду. Коюу кара чачы ийининен артыла түшүп, оозу бир аз ачылып, жүзүнөн абдан таң калып турганы байкалат. Бекли экөө тиктеше түштү. Бул укмуш окуя кандайча болгонун сурабай эле коюңуз. Түшүндүргөнгө да аракет кылбаңыз. Эки булут кагылышканда ашыкча заряддар алмашып чагылган чартылдаган сыяктуу, мында да эркек өзүн эр сезип, кыз болсо уялыңкы тартып, ан сайын сулуулук арта түштү. Мексикалык өзүнө келе түштү да, баягыдай болбой комчунан дароо узун бычагын суруп чыкты. Бекли шляпасын ыргытып жиберип, оюнкараак окуучу сыяктуу кыйкырды да Гарсияны көздөй атырылды. Эрөөл ушунчалык тез бүткөндүктөн Беклинин кумары канбай да калды. Мексикалык адаттагыдай жогортун төмөн карай урбай, бычагы менен алга карай секирди. Бекли ушундан пайдаланып билектен алды да, эектен ары берип калды эле. Гарсия эс ушун жоготуп, кактустун арасына жатып калды. Бекли жыландар канышасын эрдемсей карады. Альварита аны көздөй чуркады.
Бул жерге кокусунан келип калганыма кубанычтамын, деди Бекле. Ал мени абдан коркутпадыбы? Деп арызданды Альварита. Алар бадалдын ичиндеги питондун ышылдаганын угушкан жок. Айвандан чыккан куу неме күчтүү жана кудуреттүү деп жүргөн ээсинин ушундай коркок болуп чыкканынан жийиркенип, ушуга чейин ага баш ийип келгенине өкүндү. Анан бийлик өкүлдөрү чаап келип калышты да, Беклиден тиги тартип бузган немени өткөрүп алышып, аттарынын бирине арта салып алып кетишти. Бирок Бекли менен Альваританын кеткилери келген жок. Алар жай баратышты. Бекли револьверлүү курун алып тагынды. Кызык, кыз 45 калибрдик револьверди көрсөтсөңүз деп өтүнүп, анан адаттан тыш назиктик менен кармалап көрүп таң калды. Ойдунга көгүм кирип баратты. Андан ары батып бараткан күндүн соңку нурларынан жаркыраган дарыя жээги көрүнөт. Анан бир маалда Альварита коркконунан чаңырып жиберди. Артка кулап, Беклинин кучагында калды. Эр жүрөк каныша мынчалык эмнеден коркtu экен? Көрсө, жол менен 2 дюйм келген былжыраган гусеница сойлоп баратыптыр. Көкө, сенин өчүңдү алышты. Жыландар канышасы өз тактысынан ушинтип баш тартты. Англисчеден которгон Таалайбек Абдиев.